6 түп помидорго жетет да. Bir күндүк Сөлжандын кылган иши. Анан Сөлжан өтө бат көбөйө турган жаныбар экен. Экөөнү отдельно bir жашыкка салып бага турган болсоң, 1 жылдын ичинде 1,5 миңге чейин көбөйөт экен. Бул туй берет экен. Эркеги дагы, урукатысы дагы туй берет экен. Гемофродит деген. Анан бир эле яшикке бага турган болсоңуз, азыгын жакшы салып, температурасын выдерживать этип, жакшы карап берсеңиз, 1,5 миң штука чейин көбөйөт экен. Анан бул Сөлжандын азыгы бул мына бизден калган био отходтордун бардыгы, малдан калган шакал, өзүнүн кыгы, малдын кыгы, анан кийин бизден баягындай жашоо эмебизден чыккан эмелер, только май бербейсиңер, анан кийин баягы өзүңөрдөн аш болгон дезирек жүрүштүн ашын бербейсиңер. Он жейелбейт, май жейелбейт. Сөөк бербейсиңер. Анан калганы бар, даже малдын терисин да жеп койот. Тери бар, ошону да жаап койсоң, ошону да жеп иштейт. Анан Сөлжан ушунчалык баягындай жаныбар экен, биз ону акырын кыймылдайбы десек, ол бир күндө 10 метр жылат экен. 10 метр жөнмөлөйт экен. Ушундай, доказанный эмеле факттар да булар. Анан бул денеси менен дем алгандыгы үчүн муну дайыма нымдуулукта кармаш керек экен. Нымды жакшы көрөт экен. 80-90% жашаган жери ным болуп туруш керек экен. Анан жазда буну баягы үйүлгөн эмесин орусча бурт деп коет. Жазгы бурту. Мисалы үчүн 70 сантиметр болсо, летний бурту болсо 40 сантиметр болот экен. А зимний бурту болсо 2 метр болот экен. Ширинасы 5 метр, зимнийдики высотасы 2 метр, узунасы кете берет, 50 метргече. А неменики болсо, жайдыкы болсо 40 сантиметр, ени 1,5 метр и узунасы кете берет. Хоть 5 метр, хоть 15 метр кыла бересиздер. Анан Сөлжанды салганда туугандар, эгерде мына буртуңар мо болсо, бул жагынан салыңыздар, же бул жагынан. Муака жеп чыгып кете берет да. Бул жагы даяр болот 3 айдан кийин. Муну алып иштете бересиздер да. Даяр продукция.